Çıksın. Hakikat yoluna cevap versin. Hakikat yol var mı, yok mu? Ош шаардык сотунун алдына бир нече плакат көтөрүп нааразычылыгын билдирип чыккан тургундар сот Кылычбек Стамкуловдун жумуштан кетүүсүн талап кылып жатышат. Таң эрте чогулган элдин нааразычылыгы бир нече жарандан жер алып берүүгө чоң суммадагы акча алып, из жашырып жүрүп табылган аялга карата соттун адилеттүү чечими чыкпай жатканы негиз. Анда окуя башынан болсун. Ош шаарынын тургуну Нурила Саттаровага 7 жыл мурун Салтанат Исмаилова аттуу аял 3 жер участкасын алып берүүнү убадалап, 9000 акш долларын алган. Ал турсун шаардык мэрияда жер адиси болуп иштей тургандыгын айтып, берилүүчү жерди да көрсөткөн. Кийинчерээк акчаны алгандан кийин жер эмес, өзү дагы 6 жылга дайынсыз жоголуп кеткендигин айтат. Мындан 4 жыл мурун жарандар милицияга бир нече жолу арыз жазып, тыянак чыккан эмес. Чарчап бүткөн тургундар акыркы жолу арыз жазууну көздөп, 2021 жылы кайрылганда анын негизинде Салтанат Исмаилова табылып кармалган. Деген менен 9000 доллар акча алган 3 чек алып беремин деп, ошо бойдон дайынсыз качып жүрдү, Россиялап жүрдү. Биз арыз жазганбыз, арызыбыз каралбай жатты. Анан кийин арыз жазып, биз арыз жазгандан кийин бул Россияга качып кетет. Качып кеткенден кайра кармалып келгенден кийин камакта турган жеринен мына Турдукулов Тилек деген судья үй каймагына чыгарып берет муну. Чыгаруу аркасынан дагы биз жүрүп дагы убакыт өтүп атпай ушинтип эле. Ал эми 11000 акш долларын 4 жер участкасы үчүн берген Кара Суу районунун тургуну Сүйүн Саттаровдун айтымында, алдап кеткен аял жарандардан кутулуу үчүн паспортун жана аты жөнүн да өзгөрткөн. Буга чейин 2 жолу соттолуп, ушундай жол менен чыгып кеткендигин айтат. Учурда бул ишти карап жаткан судья Кылычбек Стамкулов ишти кечеңдетип жаткандыгын да билдирди. Эгер акыйкат талабыбызды аткарбаса, Кылычбек жумуштан кетсин. Аткарылбаса биз ушул жерден баштап жөө жүрүштөрдү Бишкекке чейин кылабыз. Эгер биздин талаптарыбыз аткарылбаса, мына Садыр Нуркожоев болбосо Ташиит дагы жумушунан бийликтен кетсин деп нааразычылык акцияларды көп өткөзөбүз. Биз токтобойбуз мындан арычы. Бул жерде эл, карапайым эл күйүп атат. Карапайым элдин укугун ким коргойт? Бир гана Салтанат Исмаилованын укугун коргоп, адвокаттары мынага окшогон жасалма документтерди жасап кирди. Мына боюнча биз көп кайрылдык. Жарандар Салтанат Исмаилова боюнча шаардык милицияга 3 жолу арыз жазган. 2 саат шаардык соттун алдында турган жарандардын нааразычылыгына эч ким чыгып жооп берген жок. Журналисттер кирип маалымат алуусуна кароолчулар каршылыгын көрсөтүп, уруксатсыз кирүүгө болбойт дешти. Анда сыртка чыгып интервьюс. Чыга албайт, азыр убийство бар. Жок, токто. Биз азыр кирип туруп суранайлы, сыртта неме турат деп. Мындай суранып көрөйлү. Нет, вообще-то киргизгенге мүмкүн эмес деп унабай атат да. Проход өткөзүп беришкен адамдар. Мен айтатам, телеканалдан оштубуз бар, 7-чи каналыбыз бар. 7 жылдан бери адилеттүү чечим чыкпай жатканына нааразы болгон жарандардын чыгымы 6 миллион сомду түзөт. Учурда жерден да акчадан да куру калып отурган жарандар адилеттүүлүк издеп кайда барышын билбей убара. Акыркы үмүтү президент менен атайын кызматтын башчысы экендигин билдирип, аларга каатчылыкта алдырган акчасын кайтарып алууга жардам берүүсүн суранышат. ГКМбнин төрагасы Ташиевке кайрылат элем. Бир гана бул Кыргызстанда дипломдорду, жасалма дипломдорду караш максат эмес. Бул жерде мына сотторго дагы жасалма документтер келип атат. Ошондуктан жасалма документтерди карап ушул жоопко тартып беришиңиздерди мен суранам, ушул жасалма документтердин. Исхак Туратбеков, Гайбил Авазбек уулу, Ош ТВ.